Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүз дагы өзгөчө болот, анткени жалпы жандуу үндүү чыгармалар сиздер үчүн арналмакчы. Демек, адатта бүгүнкү көрсөтүүбүздө мыкты сонун чыгарма жандуу үндүү. Демек, биз баштадык. Alandı tegiz bilseydi, altında büyüge girseydi, asmandan cıldı saralap, ay nurun karmap minseydi. Baktığa toy boy adamzat, kılındı kıyla sürsüdan, kızıktı calız görsüdan, kırçınday yaştan ayrılıp kıyımızdı canğa gönsüdan. Ömürgü toy boyt adamzat. Canında ölüm dursa da, jalantıp kılı sunsa da, jabıgıp jürek kan sırap, irnildi gözü donsa da. Ömütkö toy boyt adamzat. Bakıtqa toy boyt adamzat. Süyüge toy boyt adamzat. Para geldi. Azamatsız. Geliniz. Foto studiyasından orun alыңыз. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин студиябыздын меймандары аз болсо сиздердин көз алдыңыздарга тартылды. Ага чейин мен азыр Ямахада ырдап берген эжекебиздин өзгөчө популярдуу болушуна бир себеп болгон кыскача роликти алдыңыздарга тартуулайм. Андан кийин буюрса биз улантабыз. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушул өзгөчө Москва жергесинде, Москва жергеси адашпасам, ушул тарапта мигрант болуп жүрүү эжекебиз сонун бир хит чыгарманы ошол тарапта жараткан Гүлнара Ташпулатова эжекебиз, ошондой эле бул тарапта Абуталип Тишибаев ага студиясынын коноктору. Кош келиңиздер. Манайыңыздар жакшы? Келиңиздер, алгач эли журт менен амандашып, саламдашып алыңыздар. Сизден болсун. Кыздын Барына салам. Болду. Барыңыздарга салам. Абуталип келиңизчи. Жакшы экен. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Баарыңыздарды кирип келген жаңы жылыңыздар менен баарыңыздардын үй бүлөңүзгө аманчылык, токчулук каалаймын. Эң главный болгон инсандын ар бир жүрөгүнө ыйман берсин. Бара келди. Мен алгач эле суроону ушу Гүлнара эжемден баштайын. Ошол студиябызга келгенге ошол видеонун да канчалык бир деңгээлде себеби бар, анткени өз алдынча аудитория топтоп, көрөрман топтоп дегендейчи ошол чыгармаңыз бир элге алынып кетти да. Бул чыгарма качан тартылды, кантип тартылды, ким тарабынан жайылды?
ушундай тарап кеткенде өзүңүз каршы эмессизби? Эмне үчүн тарады? Ошол сыяктуу суроо болсунчу. Каршымын. Ошол тарых боюнча айта кетсеңиз. Тарых боюнча Москвага барып иштедим, Москва жергесинде иштеп, эмгектенип жүрдүм дейм. Иштеп жүрүп, ошол жакта да бир туугандарыбыз бар, бир туугандар менен бирге. Бул жакта ырдайт элем. Ырдап жүрүп, жакта Ямаханы сагынып, ырдаган элем. Ошол квартирада отуруп эле ырдап, ошо туугандарымдан эжелерим, балдары, бөлөлөрүм тартып алып ырдайм. Ошо Аны өзү негизи мен тартып менен чыгарып бергем да. Ал убакта сиз экөөңүздөр тааныш эмес да болчусуңуздар, же тааныш белеңиздер? Жок, экөөбүз ага чейин кичинекей мезгилимден эле кичине кезден эле тааныштар. Анан мындай чыгармачылык жактан чогуу иштебейт элек. Москвага ошол мезгилде эже барган маалда экөөбүз бир күндө барган экенбиз Москвага. Мен да ошол маалда мигрант. Анан экөөбүз ошол жерде кайрадан табышып, чыгармачылык жөнүндө сүйлөштүк. Ушундай тарап кетти, ырларым тарап кетти, Кыргызстанда жайылып кетти дегенден кийин анда кайтпасак болбойт экен дедик. Келип туруп башкадан иштейбиз деп, кайрадан иштеп чыгармачылык кадам таштадык. Ушул жерден суроо да. Гүлнар эже мырла тарап кеттир. Ошондо сиз Гүлнар эжеге кошулуп алдыңызбы? Жок, кандай болду ошондо? Кандай десем, экөөбүз бири-бирибизге кошулуп алдык. Бул жерде негизи элдин талабы ушундай болду. Бизге дагы кызык болуп калды, өз сезбей калдык кандай болуп калганын. Экөөбүз карасак чыгармачылыкта чогуу жүргөн экенбиз, билинбей чогуу жүргөн экенбиз. Анан эжем дагы бир кыйла өзүнүн автордук чыгармалары бар, башкасы бар. Анан дагы ошону жандандырайлы деп туруп, ошол негизи себеп ошол болду. Анан эфирден сырткарыда өзүңүздөр айтып калдыңыздар, ошо маданият тармагында дагы мыкты кызматкер деген туш белгиге ээ болгон экенсиздер да. Айтайын дегеним, сиздер буга чейин дагы маданиятка көп эле жыл демек кызмат кылган экенсиздер да. Ушул боюнча айта кетпейсиздер, кантип башталды, бул чыгармачылыкка кантип баш от менен кириштиңиздер? Мен маданият тармагын мектептүү эле ишке кирдим. Маданиятта иштедим, 14 жыл иштедим. 14 жыл дегенде жаңга турбайсызбы да? Москвага барып баягы ошентип эле. Бирок тойлордо жүрдүк, элдин кызматында. Маданият иштерин иштеп, маданиятка кызмат кылдык. 14 жыл иштеп жүрдүм. Абдулли ага сизчи? Мен дагы ошондой. Негизи биздин үй бүлөдө атам музыкага жакын инсан болгон. Мага негизи атам себепчи, түркү болгон. 3-классымдан алып барып музыканы школго берип, академияда үйрөнөсүн. Ал мезгилде айылда окуйт элек, орус тилин билбейбиз, кичинекей болабыз. Орус агайымга тапшырып койду. Ал окутту. 5 жыл окугандан кийин ошол эле тармакта кеттим. Театральный художественный тапшырып. Андан кийин Бишкекке барып чыгармачылык менен иштедим. Бишкектен анан Оштон кайра Баткенге келип калдым. Айнан эле Кыргызстанда кыдырып аткан турасыз. Канча жыл болуп калды ошондо бир болжолдуу түрү менен? 96-жылдан башталды. Ошондо 96-жылы мен 3-класс. Демек, мен туулгандан бери мындай өз алдымча нан жеп калган учурда сиз демек бул чөйрөгө келген турбайсыз да? Бара келдим. Негизи азыр мен сиздер менен дагы бир чаккан тапкычтыгыңыздарды тапкым келип атат. Азыр биздин техникалык топ бир сонун үндөрдү, музыкаларды коюп берет. Ал чыгармалар баарысы сиздерге тааныш эле чыгармалар болгону ким биринчи табыш керек? Ал эми экөөңүздөр бир 6 чыгарма жаңырат. Ошол 6 чыгармадан кимдики эң көп упай топтой алган болсо, ошол упай топтогон адам экинчи оюнду экинчи баштайт. Ал эми жеңилип калган биринчи баштайт да. Түшүнүктүү болду? Биз дароо экинчи оюнга да өтөбүз, ошол экинчи оюнду ошол адам жеңилген адам баштап. Бисмилла. Демек экөөңүздөргө тең ийгилик. Болгону чыгарманын атын, анан ким аткарганын толук айтканга аракет кылыңыздар. Бул чыгармалар баары сиздерге таанымал. Ошол кээ бирөөлөрү 80-90 жылда популярдуу болсо, кээ бирөө кече жакын деле популярдуу болгон. Айтор сиздер оңой эле таба аласыздар. Анда биз демек алгачкы музыкалык чыгарманы жаңырталы, табыңыздар.
Önümüzde koyalım. Güzel жайнап, таң сүргүндө açıldı oroz. Тура экен, а? Айтчы деген алеба. Роза гүлү. Роза гүлү. Бара келди ошончо. Сиз билет элеңиз, айтпай койдуңуз. Мен берейин дедим, принципте. Бирок жанталаш аракет эле кылды. Анда кийинки музыкалык чыгарманы жаңырталы Абуталип ага. Өтө популярдуу болгон чыгарма. Музыканын темпи биз жака жакын. Балды ушул жерден токтойт музыка. Башка жок. Мен негизи Işte tapay tam da. так кийинкисин. Таппадыңыздарбы? Жок, таппадым. Бул чыгарма азыр жаңыртылган версиясы болчу, бир аз жаңыртылган, бирок ошол авторлор ырдаган. Бирок бул Бактияр Токторов аткарып жүргөн ошол Бристолдун кечки бульвар деген чыгармасы болчу. Кийинки музыкалык чыгарманы угалы чанда. Аябай популярдуу. Кыздар айы. Ким ырдайт? Кайрат. Кыздар ай десеңиз деле туура эмес болуп калат бирок. Дагы узун бир кошумчалары бар. Негизи музыканын аталышы Кыздар айы да. Жок, аталышы. Биздин жашоонун Кыздар айы, Кыздар айы. Ким ырдайт? Ким эле? Жандуу үндө аябай жакшы ырдайт. Ооба. Өтө белгилүү ырчы, чачы узун ырчы. Жакында эле биздин Ош кечи программасына конокко келген ошол киши. Неме? Ошто жеке концерт берди. Осмонов. Рыскелди Осмонкулов. Осмонкул. Биздин Алатоонун Кыздар ай деген. Эмесе кыздар деген жерин таптыңыз. Ошондо экөөңүздөрдө упай бир-бирден бар. Кийинки музыкалык чыгарманы тыңдайлы анда. Мында кыздар эми Орозбек Сапаров. Кайсылары? Ырдын аталын тапканга дароо бир упай беребиз. Мен бул чыгарманы өзүм кассетада аябай көп уккам. Ооба. Мен да уккам. Тагдырмага. Ырдын башы ушундай башталат. Тагдырмага. Орозбек Сапаров. Орозбек Сапаров. Орозбек Сапаров Ырлары дайын эле болду. Мындай Орозбек Сапаров деген үчүн эжекеме бир упай берели, анткени Орозбек Сапаровдун негизги ырларынын сүйөм деп деген ыры. Сүйөм деп айткан сөзүңдү эстеп деген ошол чыгармасы болчу. Кийинки музыкалык чыгарманы угалы. Абуталип ага билсеңиз керек, тойлордо көп жүрөсүз бул. Расул Маматкулов. Расул Маматкуловдун Абуталип ага сиз жөн эле келген окшойт. Багым бар, багым бар. Багым бар, багым. Ошондо кимиңиздер көрөлү. Багымда жүрөм. Мындай кылалы, ырдын аталышын сиз таптыңыз, авторун сиз таптыңыз, экөөңүздөргө тең бирден упай берели дагы. Бирок Гүлнара эжебизде 3 упай бар. Сизде 2 упай болду. Дагы бир чыгарманы жаңырталы ошол. Музыкага Бахадыр Карабаев. Рахмат. Кимдин ыры? Бахадыр Карабаев. Бахадыр Карабаев, Жаш кыял, Сальфия деген чыгарма. Кийинки чыгарманы койсок деле баары бир Абуталип ага жетпейт экенсиз. Мен негизи Тилекке карышып, тилекке карышып. Бардык ырлар жакшы экен, мындай биле турган, өзү бул жактан өтүп кетпейт. Мен таппай турам. Негизи Ол үчүн мен утулдум.
Утулдуңуз. Ооба, утулдум. Азыр эми оюндун экинчи этабын сиз баштап бересиз. Оюндун экинчи этабы оңой эле, жөп-жөнөкөй эле. Болгону сиздин кулагыңызга кулакчын салабыз дагы, каттуу чыгарма коюп коебуз. Кулакчын деген эми орус тилинде айтканда наушник. Ошо жандуу бүр чыгарма сизге жаңырып турат кулагыңызга. Ал эми биз ал жактан сөздүктөрдү айтабыз. Сиз канчалык деңгээлде ооздун кыймыл аракетинен ошол сөздүктү таап беришиңиз керек болот. Демек, анда Абуталип ага сизди мен бул тарапка чакырам. Келип бериңиз. Келиңиз, бул жактан орун алыңыз. Эми болсо мен бул тараптан сиздин ордуңуздан орун алайын. Биринчи кезекте муну сизге берейин. Кармап туруңуз, колуңузга алып туруңуз буну. Мен көрсөтпөйм. Сиз көргөзбөшүңүз керек аны. Такыр көрсөтпөйсөң өлдү деген. Муну кулагыңызга тагасыз. Мындай немелерди неме кылабыз, Анан Абуталип ага кыйкыр бербеңиз, акырыныраак эле сүйлөңүз, анткени кулакта каттуу үн чыккан учурда бул жактан дагы жооп каттуу чыгып кетиши мүмкүн, ошон үчүн абайлаңыз, Анда мен акырындап чыгарманы жаңыртам, ал эми сиз ооздун тыбыштары менен, кыймыл аракетинен кайсы сөздү же кимди айтып атканын, балким бул жерде сөз болушу мүмкүн, адам болушу мүмкүн, айванат болушу мүмкүн, айтор эмнени түшүнүп жаткан болсоңуз ооздун кыймылынан демек айтып беришиңиз керек. Азыр мен музыка коём. Демек, движенияга карап. Мени караңыз, угулуп атабы, угулган жокпу? Угулуп атабы, угулбай атабы? Угулуп атабы? Угулуп атабы? Угулбай атат. Демек түшүнүп атат. Биздин сүйлөгөнүбүздү укпайт. Такыр. Азыр сиз болгону мына ушул жерден мына биринчи сөз Абуталип деп турат. Ушуну азыр оозуңуз менен кыймыл аракет. Сен деп колуңуз менен көргөзбөйсүз, болгону ооздун тыбышы менен табыш керек. Түшүнүктүү болду. Демек, анда биринчисин баштай бериңиз, мага берип туруңуз. Айтайынбы? Айтыңыз ошо отурган эле жерден. Музыка. Мугалим. Жок. Үнүңүздү бир аз чыгарсаңыз. Абуталип. Ара келди. Кийинкисин айтыңыз. Куржун. 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 Ütük. Мында мен сыяктуу эле үн чыгарып айта бериңиз, укпайт. Куржун. Куржун. Sumka. Жакындаштык. Çok кыргызчасы. Кыргызчасы. Куржун. Papka. Куржун. Мында оозго караңызчы, оозго. Куржун. Куржун. Кыргызчасы. Куржун кыргызчасы. Не dedi? Sumka dedi. Sumka dedi. Partman. Биздин оозубуз партман дегенге окшоп атабы? Куржун. 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 Куржун дейт. Ütük. Куржун. 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 Ошондой болуп атат. Куржун. Албаңыз, коркуңуз. Түшүп кетип атат. Куржун. Куржун. Отун. Куржун. 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 Кийинкисине өтөлүчү, кийинкисине өтүп атабыз, кийинкисине. Телескоп. Гороскоп. Телескоп. Жакшы, сонун таптыңыз. Uşakçı. 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 Uzak. Uşakçı. Yol alыс. Ya. Ушакчы. Ужас. Ушакчы. Ужас. Ушакчы. Ушакчы. Uşak. Uşakçı. Uşakçı. Bu. Uşakçı. Ужас. Өзүңүз ушат. Ушакчы. Uzak. Ушакчы. Uzakta. Ушакчы. Uşakçı. Ошол жакта. Кийинкисине өтөлүчү, кийинкисине. Билесиз негизи, Murut. 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 Muz. Muzika. Murut. Кол менен көргөзөйүн деп атасыз. Мурут. Мурут.
Бул жерде мен байкап калдым, ырдын музыкасы түгөп калган эле. Акыркы сөздү даярдап туруңуз, мен музыканы коюп коем, мен азыр дароо сезип калдым, сиздин ырыңыз аягына чыгып калган болчу. Демек, менин үнүм катуураак чыгып кетти да. Мен экөөнү. Кеттик. Акыркы. Кадамжай. Кадамжай. Бара келди, азамат. Болду, алыңыз. Алдыңыз. Ой, жаман кыйындети. Демек, келиңиздер, алмашалы. Алмашалы, кезекти алмашалы. Демек, сиз бул тарапта Абуталибага болгону эки эле сөздү таппай калдыңыз. Куржунду, анан ушак шыны тапкан жоксуз да. Калганын таптыңыз дээрлик баарысын. Муруп деген эме бул жардам эле болуп калды го дейм, Келиңиз, могу кулакчындарды. Мен дагы. Ол, албетте. Сиз дагы. Болгону биринчи Абуталип агам, сиз могуларды карап даярданып турасыз. Дээрлик түшүнүп алдыңыз, сиз кандай экенин. Шуна кармап алыңыз, кармап туруңуз, кармап. Кандай кылай, баштан баштайбызбы? Биринчи баштайсыз, ушу Гүлнара дегенди табыш керек, анан тапкандан кийинкисиге өтөсүз. Жанагындай эле болсун, тип кийинкисине да өтүп кете бересиз. Демек, анда баштадык, кеттик. Биринчи сөз. Кат эле үнүңүз чыгарып айта бериңиз. Гүлнара. 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 Тааныбайм аны. Тааныбайсыңбы? Гүлнара. Кандай болот экен? Гүлнара. Кандай болот экен? Гүлнара. Гүлнара эмес, Гүлнара десеңиз. Гүлнара. Эркелетип айтам да. Гүлнара. Ообуздамат. Өтө тааныш эмес ат экен. Кийинкисин өтөлүчү. Такыр эле таппаса керек. Футбол. 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 Ообуздушмун. Аракет. Футбол. 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 Бутту кошпоңуз. Ошондой болду. Кумурска. Балмуздак. Жок. Кумурска. Комурска. Мындай акыл болуңуз. Комурска. Балмуздак. Комурска. Балмуздак деген башкача болсо керек, балмуздак анан комурска. Сумка. Комурска. Куржун. Жана курчун болчу да ошону кайра айтып көр. Ал эмес. Кийинкисине төрөлү. Наушник. Наушник. Такси. Кулакчын, наушник. Наушник. Жок, таппай атам. Кийинкисине төлө. Буну вообще да табат. Балким оңой эле таап коюшу мүмкүн. Дан айтсаңыз, бөлүп айтсаңыз тапса керек. Стоматология. Фонарик. Стоматология. Шимпанзе. Sen söyledin. Şöyle olsun diye Stomatologia. Patolog. Bölüp alıp görüp atат да сөзү патология дегендей кылып. Стоматология. Аз мен да бир жардам кылып. Пескаболог. Стоматология. Оңдойт ошону. Стоматология. Болду. Аксы бул жерде билесиз. Аксы.
Ырын угуле рахаттанып турат ошо. Бул музыкада кетти. Ак. Аксы. Аксы. Айтпы. Айт. Ак. Ак. Акы. Ак. 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 Сы. Ак. Сы. Я тападым. Ак. Ак. Сы. Рахмат, болду. Алыңыз. Рахмат. Ыраазычылык билдирели. Бару келди, ыраазычылык билдиребиз. Сонун. Күнөрүчү. Не дедің? Аксы болчу. Аксы, район. Ак. Сы. Я жизнь таппай болар. Азыр стоматология дегенге тишти көргөзсөк да таппай койбодуңуз. Стоматология. Азыр мындай кылалы. Бакта үркет атат да. Ода. Бар болуңуздар. Анан эми кезектеги суроону узатайын. Сиздер азыр эми мына дуэт болуп, өз алдынча чыгармаларды жаратып атасыздар дегендейчи. Качан клиптерди көрөсүздер? Буюрса. Клиптер буюрса биринчи мынакей жаңы жылдан бери биринчи клипти баштадык. 2-3 күндүн арасында чыгат. Демек, тартылуу иштери баарысы бүттү, монтаж эле калды буюрса. Монтаж, азыр монтажда. Ал кайсыл тарапта тартылды жана эмнелерден, эмне жөнүндө кичине бир учка клип жөнүндө маалымат бере кетели? Негизи Камбарал Тешабаев маданият мытысы биз менен чогуу иштешет. Ошол обонуга таандык. Ал негизи аккордеон менен ырдап жүрчү. Биз дуэт аткаргандан кийин өзү негизи ошол ырды белек катары бизге берди. Ушундай силер ырдап көрбөйсүңөр, силерге түшөт деп. Ал ырдын аталышы эч кимге бербейм сени деген. Бул сөзү негизи Зарыл Умуралиева деген эжебиз жазган. Ал дагы Москвада, мигрантта жүрөт. Ошонун китебинен алынып, аранжировка кылдык. Өзүбүз буюрса клипти Ош шаарында тарттык. Буюрса жакын аралыкта интернет айдыңынан бар тармактан көрүп калат экенбиз буюрса. Ал эми сиздерге экөөңүздөргө акыркы суроо ушундай болсун. Алдыда сиздерди дуэт катары гана көрөбүзбү же жекече өз алдынча да жол менен барасыздарбы? Ошол суроого жооп бериңиз. Ошолго жараша ырлар чыгып, дуэтке жараша иштелип, ырларга жараша кетебиз. Дуэт катары жеке дагы ырдайбыз, дуэт катары дагы ырдайбыз деген ой бар. Элик-элик. Элик-элик. Дуэт ырдаган менен жалгыз ырдагандын айырмасы кандай? Жалгыз ырдаганда бул негизи адам өзгө жаккан ырларды мындай эме кылат да өзүн. Дуэтте болсо себеби бир окуяны чагылтырып, ошол окуянын ичинде өзүң сезип дегендей. Ошол сыяктуу болсо керек. Сиздин оюңузда жалгыз ырдаган жеңилирекпи же дуэт ырдаган жеңилирекпи? Мага экөө тең жеңил эле. Дуэт да жеңил болсо бирдей эле ошол ыр. Дуэт ошо негизи дуэт ырдаган жалгыз ырдаганга караганда жеңил болот. Бири-биринин несин басып жаап кетет да. Дуэт жеңилми? Жеңил болот. Карачаттагы жарым болот. Жабылып кетет. Бир адам эмес, эки адам көйгөй тартат. Кызыктуу болот. Ошол Бирок бир четте окуя тандоодо да сөз. Окуя бир ырды тандоодо. Ал эми өз араңыздарда ушул чыгарма тандоо боюнча көбүрөөк сунушту кимиңиздер бересиздер? Мына ушул чыгарманы аткаралы, ушул элге жагат, ушул өтөт деген сунуш көбүрөөк кимден келет? Негизи чыгарма тандаганда көбүнчө эжем берет. Себеби бул мага караганда көбүрөөк ырларды жатка билет, анан уктап атып деле обон чыгара берет да. Менде ошондой нерсе бар. Кандай десем, бир күндө бул 10 ырды айтсам, менде 7-6 ыр болуп калышы мүмкүн. Мына ырдайбыз деп издегенде меники азыраак болуп калышы мүмкүн, көбүрөөк бияктан. Буюрса алдыда өзүңүз дагы ушул аранжировка жаатынан тизгинди кармаптырсыз. Буюрса өзүңүз жарата элексизби буга чейин же жараттыңызбы? Мен өзүңүздүн калемиңизге таандык жаңы аранжировка. Калемиме таандык 2002 жылы Аллах деген ырым. Жок, аранжировкасын айтам мен. Өзүм аранжировка түшүрүп, музыкасын жасап. Туура. Аранжировканы мынакей мен студияны алганыма туура 1 жыл болду. Буга чейин студия мен өзүм алектенген эмесмин, бирок кызыкчумун.
Алланын буйругу менен ковид болуп калды дагы, анан бош отурбайын деп аранжировка студияларды жасап, ошондон кийин баштадык. Буюрса, биринчи, экинчи жылдарыбызды өзүбүз деле аракет кылып атабыз жасаганга. Баракелде, сиздерге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Атайын биздин чакыруубузду четке какпастан, атаратып алыстан, Ордолуу Ош жергесине келип, жалпы азыр көптүк телекөрүүчүлөрүбүзгө жакшы бир маанай тартууладыңыздар, сиздерге ыраазычылык билдирели. Эми болсо көрүп жаткан жалпы көрөрмандар үчүн сиздерден чакан каалоо тилектер жакындарга болсо айта кетсеңиздер болот. Абуталип ага, сөзүңүздү баштай бериңиз. Жакындарыма эмне демекчимин? Кыргыз элим тынч болсун, аманчылык тилейм. Бардыгын үй ичинде тынчтык, аманчылык болсун деп. Жакшылык болсун. Чоң рахмат. Абуталип ага. Эми айта турган сөздөрүбүз көп. Негизи айтсак сөз кете берет дегендей кыска нуска кылып сүйлөп коелу. Жалпы бизди көрүп турган көрөрмандар, бизди таанып, билип, бизди ырларыбызды баалап, канчалык деңгээлде бизди колдоп жүргөн инсандарга ден соолук каалайбыз. Сиздерге дагы чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Кыргызстан маданиятына сонун салымыңыздарды кошуп жүрө бериңиздер. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушинтип мен сиздер менен коштошом. Бирок көрсөтүүбүздү дал ушул биздин конокторубуз мыкты дуэти менен жыйынтыктап берет. Жалпыңыздардын эс алууңуздар көңүлдүү улансын. Жалпыңыздар үчүн жагымдуу чыгарма. Kayra caştık çağım Caçım mayda cahemdir Gelir bir kayra caştık çağım Caçım